Былтыр 6 февралда Түркияда күчү 7,8 баллга жеткен жер титирөө адамзатты дагы бир жолу терең кайгы капага салды. Чындыгында жер жүзүндө тынымсыз жер титирөөлөр болуп жатат. Мисалы, кече эле 2 апрелде акыркы 24 сааттын ичинде 828 жолу жер титирөө катталган. Жер жүзү боюнча. Акыркы 7 күндүн ичинде 6892, экологиянын бузулушу менен акыркы 3 жылдын ичинде 1,217,650 жер титирөө болгон. Курулуш иштеринде акыркы технологияларды колдонуу жана бардык имараттардын жер титирөөгө чыдамдуулугун текшерип туруу зарылдыгы эң актуалдуу. Акыркы 150 жылда Кыргызстандын аймагында күчү 7%дан өйдөрөөк 7% болгон 10дон ашык катуу жер титирөөлөр катталган. Булар сиздердин эсиңиздерде, бу кеминде Сарыгамышта, Алайда жана башка жерлерде. Кыргыз окумуштуулары дагы алдыдагы күчтүү силкинүүлөрдүн ыктымалдыгын болжолдойт. Эң кооптуу зоналарды белгилеп, тектоникалык жаракаларга кандай роль берилгенин иликтеп жатышат. Кыргызстанда жыл сайын 13 миңге жакын сейсмикалык термелүүлөр болуп турат. Сейсмологдордун математикадан алган ыктымалдуулук деген сөзү чын эле абдан маанилүү сөздөрдүн бири. Демек, биз контролду эч качан азайтпашыбыз керек.